Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү адистин кеңеши берүүбүздө Борбор Азия багбандар биримдиги, Борбор Азия багбандар фондунун төрагасы Абдулла Ташевич конокто. Анда эмесе түз эле суроолорго өтсөк, сиз акыркы убактан бери ушул навоз 40 менен элди пайда табууга үндөп келе жатасыз. Ошол эле учурда суроо талаптагы кызыгуу дагы элде көбүрөөк артып атат. Бул чындап эле акчабы? Чындап эле бизнеспи? Чындап эле ушул биздин колдонуп аткан жерге пайдасы көппү? Болбосо азыр илим техниканыкы ушул тыштан келген химикаттар менен 1 гектардан ушундай бир 100 тонна менен түшүм алып жатпайбы азыр? Ассаламу алейкум. Көрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, багбандар жамааты, саламатсыздарбы? Биз Борбор Азия багбандар биримдиги деп телеграм группа түзгөнбүз 3 жыл мурда. Анан ошол жерде баг өстүрүү боюнча сабактарды айтып, элге мындай ыргалдуу багбанчылыкка үйрөтүп келебиз. Азыр деле ишибиз ошол. Анан ошол жерде бизге мындай суроо түштү да. Биз мына вот Кыргызстан мамлекети, бизде таза табият, жаратылыш болуп туруп, анан биз дагы ошол эле Европа, ошол эле башка Азия мамлекеттери өндүргөндөй кылып эле биз дагы химия менен өндүрөбүзбү, бизге альтернатива жокпу дегенде, ошол жерден группанын ичинен бир акыл чыкты. Ай, бар, эмнеге жок? Бул эмне? Десек, бул деген Калифорния сөлжаны деп чыкты да. Курт, кадимки эле сөлжан. Бул Калифорния сөлжаны аргындаштырылган гибрид курт. Дагы башка бир куртка аргындаштырып туруп, анан бунун аппетитин ачып койгон да. Бул аябай соргок болот. Мисалы үчүн биздин сөлжанга 1 килограммына 1 чака кыкка салып койсоң, ошол жерде биздикилер 1 жыл жашай берет. Бул сөлжанды 1 чака кык салып койсоң, аны 10 күндө эле жеп коет, 10 килограмм. Кыкты 10 күндө эле 1 килограмм сөлжан жеп коет. Булар аябай соргок болгондугу үчүн гибрид болуп туруп. Анан булар жалаң эле кыкта жашай алат да. Кыкта жашай алат. Бизден сөлжандан айырмасы булардын ошол жегиштигинде, аппетитинде. Кечиресиз, ошол сиз сөлжан жанагындай аппетити чоң, ушундай тездик менен жана кыкты жейт. Демек, сиздердин продукция сөлжан жеген малдын кыгынан, анан сөлжандын кыгын алуу. Ооба. Мына артыкчылыгы? Ооба. Эми артыкчылыгы башында эле айтып кеттим го. Органика кылып кантип өндүрөбүз дегенде элдерден акыл чыкты, Калифорния сөлжаны бар. Буну Калифорния сөлжанын ошол Өзбекстанда Рустам Усманов деген бир киши баккан. Анан кийин мына дагы бир эмелерде мына практикада бар. Бардык эле Кыргызстандын булуң бурчунда мурда багылган. Бирок баягы химиялык жер семирткичтердин арзандыгына байланыштуу ушул калып кеткен эле. Эми ушуну кайра жандандырсак болот деген акыл чыкты. Анан биз ойлонуп көрүп, мына өзүбүздөгү сөлжандарга салыштырып, анан башка мамлекеттен сөлжан алып келдик. Калифорния сөлжанын алып келип туруп, тагыраак айтканда Калифорниянын өзүнөн алдырдыңыз. Калифорниянын өзүнөн келген сөлжанды алдык да. Калифорниянын өзүнөн келген породасы бузул элек таза сөлжан алып келдик. Дагы 3 жылдан бери ошону багып келе атабыз. Эми сөлжанды эмнеге багабыз дегенде, мунун максаты болуш керек да. Бул бизге таза жаратылыш, табигый, органикалык жер семирткич бере алат да. Берки жер семирткичтен айырмаланып, буну менен өстүрүлгөн бардык мөмө жемиштер ошол бир гана пайда алып келет, 1 миллиграмм дагы зыяны жок. Берки азот, селитра, мочевина, алардын бардыгы биздин ден соолугубузга эң чоң зыян алып келет. Акыркы учурда ушул аллергия, рак оорулары, ушул ичек карын оорулары көп да. Мунун таасири чынында эле ошол жана химикатка, ошол жана кыргызстандын ошол жана Калифорния сөлжанынын таасири чындап эле ошол жана химикатка, ошол жана кыргызстандын ошол жана Азия мамлекеттеринин таасири чындап эле ошол
бышкан ушул мөмө жемиштердин кесепети. Бирок ошол эле учурда бизде азыр экономикабыз ушундай алсырап турган убакта биз батыраак байуунун жолуна түшүп алдык дагы. Ошол химикат менен мисалга алсак картошка же буудайдын түшүмүн тездетүү үчүн биз талааларга аябай берип атабыз ошол химиялыктарды. Сиздердин биогумустун таасири аябай жакшы. Бир жылда ошол химикатчалык натыйжа бере алабы? Бир жылда химикатчалык натыйжа бере алат. Анан кийинки жылдары дагы бере берсе болсо, мисалы үчүн биринчи жылы отургузганда картошка айдаганда, мисалы үчүн 20 тонна түшүм ала турган болсо, кийинки жылы дагы биогумус менен обработка кылгандан кийин анын түшүмү уже 35 тонна болот. Анан дагы ушуну менен жалаң эле биогумус менен жасай бергенден кийин акыры барып туруп бир 6-7 жылдары ошол жерден бир соткасынан 1 тоннадан картошка алса болуп калат экен да. Кечиресиз, бул сиздин сабактар мисалы үчүн элге чындап эле бекер болуп келип атат, маалыматтар чыгарып атасыз. Анан жашыруун болбосо, мисалы 10 тонна кыкка канча сөөлжан салыш керек? 10 тонна кыктан 1 тонна кыктын нормасы 10 килограмм уруктук сөөлжан салынат. 1 тоннага 10 килограмм. 10 килограмм. Ошондо канча убакта биогумус бизге даяр болот? 5 айдын ичинде жайдын күнү таптаза кылып биогумус кылып берет, а кыштын күнү 7 айда бүтүрөт. 7 айда. Ооба. Анан ошончолук мисалы үчүн азыр бизде кык көп. Ооба, көп. Советтер Союзунан дагы азыр малдын туягы абдан арбыды да бизде. Ооба, арбыды. Анан ушул нерсени сиз айтып келе жатасыз. Оңой акча, кыймылдаганда баягы мындай азыраак жумуш, байуунун эң жакшы жолу. Бирок эмнегедир эффект баягыдай элге чындап эле жетпей атат да. Жетпей атат. Мында көпчүлүгү туура Союздун калган сарайларында дагы деле кыктар бар. Бирок ошону дагы жасаганга бай элдердин кызыкчылыгы көп болбой жатат да. Бир кандайдыр бир топ, кандайдыр бир ушу өзүңүздөрдүн жамаат гана ушу менен иш алып барып аткандайсыз. Ооба. Мына эми бул мына сөөлжандан кыгы барлар алыста жашайт. Алардын бардыгы кнопочный телефон көтөрөт да. Аз. Ушун жасай турган именно биз жеткире турган адамдар көбүнчө эле айылда кнопочный телефон менен телевизордон алат маалыматты. Эгерде силер азыр ушул берүүнү телевизорго дагы чыгара турган болсоңуздар, бул деген аябай чоң мындай эме жаратмак да. Резонанс жаратып элдер кандай экен мындай. Мына жалаң Facebook'tu көргөн, YouTube'да отурган, Instagram'da отургандын бардыгы эмне шаарда, алардын кыгы жок. Шаарда анан көбүнчөсү бекерчилер. Бекерчилер, сындоочулар. Ооба. Жок, азыр мен сурайын дегеним, мисалы үчүн ошол 10 тонна кыкка ошондо 100 килограмм сөөлжан кетет. 100 килограмм сөөлжандын баасы канча алыш үчүн сизден? 1 килограммы 300 сомдон сатып атабыз. Ошондо 30 000 сом. 30 000 сом, 30 000 сом деп санаңыз. Анан 10 000 сом кык деп санаңыз. 40 000 сом, Дегенде жеп бүткөндөн кийин иштеп чыккандан кийин 6 тонна биогумус чыгат. 150 000 сом. 150 000 сом. 150 000 сом. 40 000 150 000 сом. Бул 6 айдагы киреше. 6 айдагы киреше. Бул 6 айдагы киреше мунун багуусу кандай? Багуусу буга нымдуулук эле болсо, нымдуулук. Суу болсо, анан кык болсо, биз анан үстүнө анан кийин бир аз баягы ысык сууктан сакташ үчүн бир аз саман болсо болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Бизде баягы кыргыз ченем менен айткандачы, мисалы ошол кыктын нымдуулугу мисалы колго алып мыкчыганда кандай болуш керек? Колго алып мыкчыганда бир аз кол суу болуп калыш керек. Бир аз кол суу болуп. Ооба, суу болуп нымдалып калыш керек суу. Мына ошого чейин биздикилер аз суу бербей атат. Сөөлжан бул денеси менен дем алат. Мурду жок бунун. Биздикилер көбүнчө эле үстүнө дыбыратып суу сээп койду баласы. Болду ошо менен. Жок, буну деген именно ошол сиз айттыңыз го, мына кармагандан кийин кол сууланып калыш керек да. Ошол даразага чейин сугарып туруш керек. Бул жайдыргычтыр ушул нымдуулук. Кышындасы нымдуулукту сыртка жасап туруп, сыртка эле калтырып коебуз, ошол үстүнө жамгыр жайт, кар жайт, ошодон нымдуулукту өзү алып берет. Өзү кышында сугарылбайт. Сугарылбайт. Бир жылда 108 эле жолу сугарылат экен, мен эсептеп чыктым. Эгерде бул круглый год иштесе. 108 жолу сугарылат. Эң чоң маселеси ызбыт. Эң чоң маселеси мына сиз башында эле айттыңыз го, бардыгы эле мына ушул немени химиялык жер семирткичтерди пайдаланып атат деп. Өздөрү жасап, өздөрүнүн дыйканчылыгына иштетсин. Мына
жылдан жылга түшүмдү көбөйтөт, сапатын жогорултат, анан иммунитетин көтөрөт. Дарактын дагы, будайдын дагы бардык өсүмдүктөргө бул иммунитетин көтөрөт. Урук дагы, будан алынган урук дагы аябай күчтүү болот да. Биздин жердин мына ушул союз тарагандан бери колдон келишинче химикаттын баарын берип атат, эрозияны бузуп салдык. Биз жер кыртыш бузулду. Биздин түшүнүк боюнча биз жалаң гана химикат менен уже өстүрүүгө өтүп баратабыз. Бул акырындык менен ушуга түшүп келатабыз. Анан ушунча жыл талкаланган жердин кыртышын баягы түшүм алуу үчүн биогумус канча убакта восстановить этет? Мисалы 3 жылда биринчи жылы сепкен биогумус иштеткенде 30% оңдолот. Кийинки жылы 60%, анан 3-чү жылы уже 100% оңдолот. 100% уже кыртыш болуп, кыртыш болуп, ичинде гумусу болот, темир, кальций, калий, фтор, марганец, азот бардыгы табигый түрдө болот. Продукция таза. Продукция таза. Европага сатсак болот. Мына жалдырап орустарга мен сливамды 40 рубльден алып кой дебейбиз. Европага жөнөтөбүз. $4 сата беребиз, зыңкылдатып. Анан мына азыр ушул Бишкек шаарында эле бизде бул дуб эмен багы. Ушул көп жылдан бери жанагынтип жалбырактары курттап, бул мына өсүүсү эмнегедир уже баягы көркүн бузуп ушундай болуп баратат да. Бул жагына дагы сизде, мисалы ушул айылда бирин экин тигип койгон бир 5-6 көчөт алма, ушул бактын оорулары боюнча да кеп кеңештер. Мына дуб боюнча мен айтканмын, көп айттым. Мына Жамалбек Рысалиев ошол вице-мэр болуп турганда Жамалбек мени атайлап ээрчитип барган өзү. Бул азамат жигит да бул Жамалбек. Алып барып, мына ушул дубтар ооруп атат, Абдулла ушуларды карап бер дегенде мен айткам, бул деген пилильщик деген курт. Муну деген дарылаш керек. Мунун дарысы оңой эле. Мына бар жок өзүбүздө эле турат да. Биз болсо сырттан издей беребиз да, Нурбек. Мына департамент бар. Органического хозяйства. Ал жер деген канча миллиондогон баягы зыянкечтердин кашкырларын багат да. Зыянкечтерди жей турган чымындарды багышат. Мына ошодон алып келип эле шаар боюнча чачып салыш керек, болду. Ушул Кыргызстанда бар. Пилильщик, дайыр турат ооба. Афилинус, амблисеус, трихограмма, анан габрабракан дегени бар, золотоглазка дегени бар. Ушулардын бардыгы ушул зыянкечтердин бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык түрү менен күрөшө ала турган 5 чымын багып атышат да. Ошону алып келип себиш керек. Анан кийин ар бир дубтун түбүнө жашын эсептеп туруп, 50 жыл жашаган болсо, ар биринин түбүнө айландырып туруп, 100 килограммдан биогумус берип чыгыш керек. Ошондо анан кийин бул мына зеленка деп коет да бул. Канчалык түбүндө азык жакшы болсо, зеленка ошончолук жалбырагы көп болот да, калың болот. Бул жеп үлгүрбөйт. Аны биз көзүбүзгө көрүнбөйт. Бул мурда деле болгон. Жешкен, бирок мына азыктын аздыгынан бул көп баягындай фотосинтез жүргүзө албай, жашыл буларга азык жеткире албай калган, анан билинип калат да. Көп жеп коет да. Анан сиз ушул Багдабад деп, мен билишимче Кыргызстандын болгон жеринде бардыңыз. Кайсыл жерде, кандай шартта, кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүү керек экенин дагы кеңеш берип келесиз да. Ошол эле учурда биздин бул көпчүлүгү баягы жер иштетүү менен болуп атат. Эми баягы алма өрүктүкү дагы бизде чакан, мурдатан коюп, мурдатан сатып калгандыктан муну көп өрчүтүү болгон жок. Анан бизде сырттан келген көчөттөр, сырттан келген үрөндөр сатылып атат да. Ушулардын сапатын, ушулардын өнүмдүүлүгүн текшерген бизде лаборатория барбы Кыргызстанда? Бизде андай лабораториялар бар, бирок алар чаң басып эле жатат да. Бизге жакшы эле жабдуулар келген. Бизде эшматтан угабыз, ташматтан угабыз, дагы бирөөдөн угабыз да, анан ошондон алып келип эле өзүбүз билбейбиз. Аябай жакшы немени баягы көйгөйдү козгодуңуз да. Бизде кирип аткан үрөн дагы, бизде кирип аткан көчөт дагы текшерилбейт. Текшерилбейт. Болгону эле неси? Фумигация кылып коет. Кылса, кылбаса жок. Полный бардыгы кире берет бизге. Мына биз ушул айыл чарба министрлигине биз сунуштап атабыз. Силер мына сырттан келгенди эле контроль кылгыла, ошол алган каражатыңарга жылына 2 миллиард алып атат да булар, айлык деп. Бюджеттен 2 миллиард алып атат, бирок булардын кылган ишинин тайыны жок да. Дайыны жок. Жөн эле баягы статскомду кайталап эле, статском эмнени жазса, ошону айыл чарбага тиешелүүсүндө урдуруп жазып, отчет тапшырып коет, болду. Анан кайра баш жагына кайтсак, кээ бир кишилердин пикиринде
сиздин сунуштап аткан ушул биогумусту өндүрүү кээ бир кишилердин түшүнүгүндө, кээ бирөөнүн мнениясында сиздин сөөлжанды гана сатуу пайдасын көздөп аткандай сезилет да. Эгерде мисалы үчүн бир кишинин ушундай бир 2 машина, 3 машина болобу? Биз кыргызча бир чака, 2 чака дегенде эсеп менен көнүп алганбыз да. Ошол эки биогумусту жабам десе, сиз жеринен барып жардам берип, жеринен барып кеңешиңизди бере аласызбы? Бере алабыз. Биринчи сурооңузга, биринчи эмеге айтып коеюн элдерге. Мен муну уже таркатып туруп, Telegram группага киришсин, сөөлжан биогумуста. Биз ал жерде мен үйрөтүп, мисалы үчүн бир 500 кишиге үйрөтсөм, 500 кишиге үйрөтүп, 500 киши дагы 500 кишиге үйрөтүп, биз аябай көбөйүп кеткенбиз. Анан сөөлжанды, мисалы үчүн, бул менин аю деген баягы арак заводум эмес, менен башка эч ким сата албай турган. Бул элге кеңири тарап кеткен. Бул сөзгө эч кандай баягы күрөккө турбаган сөз. Абдулла Ташиев жөнүнө сөөлжанды эле сатыш үчүн. Биз сөөлжанды эле сатпай калдык. Биз азыр жалаң эле биогумуска өттүк. Себеби дегенде биз даярданып атабыз, бир 10 гектар жер алып, дайыма картошка айдап ошол жерден. Ошо картошканын түшүмүн мындай жогорулатып, анан элита сортторго чыгып, институт аркылуу ошондойго өтөбүз деп атабыз. Бул сөөлжандан сатып анан пайда көрүш деген болду. Бул бүттү тема. Ким багам десе сөөлжан сатамын деп ойлонбой эле койсун, биогумус чыгарып туруп ошону иштетип байыймын деген ушуга өтсүн да, формуласын айтып коеюн. Эгерде ошол сизде мисалы айылда карапайым биз эми болгон жеткизгенге аракет кылабыз, ушул маалыматты бизде кенен мүмкүнчүлүк бар, жеткен маалыматты аракет кылабыз. Ошол учурда сизге телефон номериңизди да жазып коебуз да. Анан жеке чалып алып кеңеш сураса кандай болот? Анан мындан кепилдик канча? Мисалы гарантия. Мисалы мына сөөлжандын өсүп, анан биогумус чыгарып бергенине кепилдик бар. Анан бирок биогумустун сапатына кепилдикти ошол киши өзү жасаш керек да. Мына бизге кайрылып, анан кайрылганда эле саат 2-де 3-те звонок этип, Абдулла, сөөлжандар эмне болду дебестен, эмне кылыш керек экен? WhatsApp'тан маалымат биогумус деп жазып койсун. А бизде целый 40 видео даярдап койгонмун. Ошону жөнөтөмүн бир пакет. Ошондон баштан ылдый бир сыйра кайрап чыккандан кийин эле түзүк эле сөөлжанчы болуп калат да. Сабак да. Даяр сабак. Анан ошол учурда түшүмдүн жакшыртуулугу бизде сатууда көп маселе. Сатууда көп маселе. Монополия болуп алган. Толук шарттар бар. Биз Россиянын бир шаарын жалаң картошка менен ушундайларга сүйлөшүүгө бизде толук шарт мүмкүнчүлүк бар. Эгерде чоңдордун каалоосу болсо. Анан биз өстүрүп алып туруп, мисалы үчүн 4 ай, 5 ай картошкада иштейт. Дыйкан күйүп кетип атпайбы? Сеткасы менен төккөн күндөр болот бизде. Нурик, мындай да. Биз органика өзүбүз жакшы баягы башка мамлекеттердикине, мына Өзбекстандыкына, Тажикстандыкына салыштырмалуу таза товар өндүрөбүз да биз өзү. Мына мисалы үчүн азотту салсак дагы ченеп салып, мындай особенно тоо тарапта да, мына Бишкектеги баягы Милянфа менен Александровкада о немени чыгылап эле коет азотко. Мисалы үчүн өздөрү алар сатып таштап туруп, тоонукун алып жейт. Ошого ишенесизби сен? Өндүргөнүн сатып жиберет? Өндүргөнүн сатып жиберет дагы, анан кийин тоодон алып жашат өздөрү. Мына тоодон түшкөн картошканы бизде азыркы ушул күзгө мал эми баасы 25 сомго чейин, 20 сомго чейин сатып беребиз да. Сатып беребиз дагы Өзбекстан менен Тажикстанга. Анан кайра эле жазындасы алар деген вообще аябайт. Кайка кетет десе, сатышка дегенде булардыкы вообще нормасы жок да. Азотту чылап картошкага берет. Сабизге, пиязга бар жокту берет дагы, анан кийин бизге жөнөтөт. Биз мына ооруп атканыбыздын бирден бир себеби ошол бизде, мына биздин чоңдордун мына айыл чарбаны жүргүзө албагандыгын кесепетинде болуп атат да. Мына даяр мына алып туруп эле ошону погребтерге коюп жазындасы погребте зыңкыйып тура берет. О, кийинки түшүмгө чейин өзүбүздүн органиканы жесек болобу? Болот. Алардын баасы деген эрте бышкан картошканын баасы 100 сом болот. А биз 20 сомдон, эми 6 айга 1 сомдон төлөй турган болсок 26 сомго түшөт да картошка. Испарение боло турган болсо 30 сомго түшөт. А 100 сомдон алып жеп атпайбызбы каяктагы нитратка толгон? Тажикстан менен Өзбекстандын границасын жашылча жемишке жаап салыш керек. Мына көрдүңбү, быйыл Тажикстанды жаап коюп туруп, оорулуулар азайыптыр. Элестетсең, оорулуулар азайыптыр. Конкретно түшүптүр эмеси, статистика. Анан дагы бир жери биздин дыйкандардын өндүргөнү бардыгы өтүптүр.
Бұл неден хабар береді? Мұрда, misal үшін, biz 2000 жылға чейин Россиядан дағы башқа жақтан олар өздері ептей әлбей отырып қалған кезде біз бар жоқты өзіміз өндіргенбіз. Нан өзіміздікіле, май өзіміздікіле, керек болса чай іздеп, тоғдан шығып, иван чайларды қырқып келдір ошоны демдеп içip қалғанбыз. Біз өзімізді толық қамсыз қыла алабыз. Бая біз өндіріп атқандан, Қырғызстан бойынша өндіріп атқан товарлардан біріле картошка деген, янан жүгөрү деген позицияда біз басқа жаққа экспортқа шығарышыбыз мүмкін, может быть да, есептеп көріп тұрып. А бирок biz ошонун ордуна эмне алып атабыз деген суроону коюш керек да. Biz нитратка толгон, пестицид, гербицидке сугарылган товарларды алып кайра өзүбүз жеп атабыз. Мына ошон үчүн логистика деп коет. Буну отуруп алып, мына азыр логистика деселе аты баягындай логистика деселе адамдар бул эмне экен дейт да. Ол болгон эле планирование. Планирование. Мындай отуруп, так. Момундай бизге канча картошка керек? Квитанция жазып туруп эле чек. Чек жазып туруп эле Ысыкөлгө бериш керек. Картошка жакшы болгон жерге. Чекти жазып туруп эле бардыгы келип туруп чекти алып кетиш керек. Болду. Адан ашкан чек токтош керек. Картошка значит Кыргызстанга жетти. Убара болуп эгиштин кереги жок. Ошону гана жей алабыз. Болду. Всё. Анан экинчи чек жүгөрүгө бериш керек. Жүгөрүнү отургузуп бүттүкпү, жүгөрү өзүгө жетиштиби? Анан дагы эмнеге? Анан баягы жүзүм отургузганы чек кылыш керек. Заставить этип отургузуш керек. Бая чек түгөндү, айласы жок, эмне отургузам дейт, бериш керек. Фасоль отургуз, соя, лоя. Бизде жердин баары эле жатат. Мисалы, жатат бизде жерде. Ушу жерден Токмокко чейин жана айланма жолу менен өтсөк, куп буркап жатат. Бул бир эле жерде. Бир эле жер. Көрүп жүргөн. Кыргызстандын жеринин баарында көп. Мисалы, түштүк тарапта адырлар жөнүнө жатат. Ошол жерге жана мисте. Мисте, жаңгак. Таштуу жерлер, мисалы, көлдү тегерете адыр бар. Ошол эптеп суу чыгат. Мына нарын менен көлдүн ичин толтуруп эле карагат, клюква, калина, морожка, брусника, ежевика, ежемалина, малинанын өзүн, черника, голубика, облепиха, ошолорун толтуруп салсак болот ичин. Биздин 1 килограмм 1 литровый банкадагы карагат вареньябыз Ташкентте 1000 сом, сом менен. Сом менен. А биз 700-600 сомго биз бал алып жеп атабыз азыр биз. Ал жакта биздин вареньянын баасы балдан да кымбат кетип атпайбы? Биз эгер ушунун баарын чогултуп, жанагыдай кылып заготовка кылып жасай турган болсок, бизде сатууда ортомчулар дагы эле ошо монополисттердин колуна түшүп калат атпайбы? Мынандай да, монополисттердин колуна түшүп калабыз деп анан жерлер бош жата берген туура эмес. Любой жерде монополия бар, любой жерде ушундай агенттиктер бар, бирок бизде антимонополия деген служба бар да. Алар иштебесе иштетебиз да. Эми иштебейт да, бул деген жылдан жылга, мисалы үчүн экөөбүз канча мисалы үчүн иштебейт эмес, иштейт, алар өзүнө иштейт. Ооба, мына Нурбек, мына карап көр, өнүккөнүбүздү карап көр да. Биз экөөбүз дагы мына 30 жылдын ичинде кандай өнүгүп кеттик экөөбүз. Туурабы? Мингенибиз иномарка, жашаганыбыз анандай, туурабы? Элдин бардыгы өнүгүп келейтат. Хочешь, не хочешь, прогресс. Бул эртеге тиги ойлоп көрөт. Мен бул антимонополияда иштеп, момунда кылганыман көрөктү. Мен андан көрөктү дыйкандарга жардам берип, дыйкандардан мен бонус алганым жакшы экен дейт. Ал чыгат өзүнүн предприятиясын ачып, защита кылып. Ушуга биздин азыр кичине акыл эс, аң сезим кандай болуп атат? Себеп дегенде бизде көпчүлүк кыргыздар муктаждыктын айынан биз акчаны көбүрөөк сүйүп атабыз. Муктаждыктын айынан. Ошол эле учурда эми мына берге саясат аралаштырбаш керек эле. Негизи ошол учурда 1000 сомго жанагыдай добуштар сатылып кетип аткандан демек элде муктаждык бар деген сөз. Бул мындай да. Кандай десем, сен Остап Бендер деген кинону көргөнсүнбү? Баягы Остап Бендер миллионду алгандан кийин баягы карманщикке келет го. Карманщикке келип долясын берет го, мына 10 000 рубль сеники, сенин доляң мына эмеден десе, баягы экөөнөн троллейбусга түшүп кетип аткандан кийин машинально бирөөнүн кол чөнтөгүнө колун тыгып берип туруп камалып кетти го. Хотя жанында эмне 10 000 рубль ошончо акчасы бар эле да. Бул деген уже эл үйрөнүп калды, алышкачы. Алышка үйрөнүп калды. Эми буну мындай келтирбеш үчүн буну деген санарип жолуна өткөрүш керек. Баягындай башкача бир голосованияга өтүш керек да. Кадимкидей эле электронный бир ушундай эме түзүп, баягындай бир международный бир баягындай эмени бир программирование кылып туруп, мына телефондон отуруп эле келди, мына мага жакты, ошого мен голос берип койдум.
ошондойго өткөрүш керек да буну. Жолун табыш керек. Башка бир жалпы элге сиздин мындай жалпагыраак түшүндүрмөңүз болсун, ушу передачабыздан, берүүбүздөн пайдаланып элге кеңешиңиз азыр. Жалпы кыргызстандыктарга айтар элем. Туугандар, мына биз ыргалдуу багбанчылыкты пропаганда кылып келебиз. Өзүңөрдө бир 10 сотик жер болсо дагы, же 5 сотик жерби, ошого ыргалдуу багбанчылык жасап көрүңүздөр. Мен толук ишендирип кетемин, ал силерге жагат. Жагатта анан кийин аны силер практикадан өткөзүңөр да. 5 жыл карагандан кийин анын түшүмүн алып, анан өзүңөр жеп, анан саткандан кийин, анан уже чоң жериңерге, үлүш жериңерге уже ошондой бак кылгыңар келип калат да. Бул бир кеңеш. Анан кийин мына биздин бийлик төбөлдөргө, ошол биздин башчыларга айтарым. Бизнес бул акча алып келет да, байлык алып келет. Айыл чарба бул мамлекеттүүлүктү алып келет да. Айыл чарбага көңүл бөлүшүбүз керек. Айыл чарбасы жок, мамлекет бул барып туруп, жок болуп кете турган мамлекет. Азыр биз айтып атабызга, биз өндүрүп атабыз, сатылбай атабыз, ондай мындай. Бар жокту качественный кылып жасай турган болсо, бар жок сатылат. Анан кийин дагы бир айтып кое турган эме, биз азыр жеп аткан майыбыз, ун, чай, бар жок башка мамлекеттерден келип атат. Биз өзүбүз эч нерсе өндүрбөй атабыз азыр. Бизде бош жатат азыр. 2 миллион гектардан ашык жер бош жатат. Так Кыргызстан боюнча ошол жерге суу чыгаруу маселеси мен өткөндө эле айтканмын. Кореядан 5000 метр вертикально каза турган буровой установкалар бар. Корейстер өзү келип устанавливать этип, биздин балдарды окутуп, баягы керек болсо бир 20-30дан жерди тешип берип кетет. Бунун несі пайда? Биринчиден суу өзүнүн давлениясы менен чыгат. Насос жок. Насос жок. Терең казганда. Дагы бир жери температурасы башкача чыгат. 80 градус, 90 градус, 110, 130, 140, 200 канчага чейин. Бул термальный суулар чыгат. Мына ошол сууну отопленияга кошуп, шаарда да бар жокту. Мына аутса бар го, аутса. Бизден 1 литр жылуу суу албайт да. Алар өздөрүн отоплять этет. Мына Агахан нарындагы. Алар дагы ошондой жасатып койгон да. Өздөрүн отоплять этет. Мына Ысык көлгө ким барган болсо, мына ошол Аксуда, Аксу Кенч деген баягында эс ала турган жер бар. Ошол жерден 500 метрден чыгып тур суу. Жанагы ысык суу кайнап турат да баягы. Ошол сууга мисалы үчүн трубаларга киргизип туруп, ошол суунун үстүнө биогумустан төшөп туруп, теплица жасап кое турган болсоң, ошол Средняя Азия боюнча эмес, дүйнө жүзү боюнча эң арзан помидор бизде болот. Мына жасайм десек иш көп да. Отопленияны чечип атабыз, теплицаны чечип атабыз, сугат маселесин чечип атабыз, бир эле буровой менен. Бизден сууларыбыз эч качан түгөнбөйт. Мисалы үчүн алдык, отопленияга иштеттик, кайрадан алып чыгып туруп эле сугатка жиберип беребиз. Иштей беребиз. Айылдарда дагы бар жок көмүр жагылбай калат. Көмүр жагылбай калгандан кийин эмне болот? Аба таза болот. Анан тоо сакталат, мөңгүлөр эрибей калат. Ушунун эсебинен анан бизге туризм өзү өнүгүп кетет, туризм өзүнөн өзү эле. Мына баг отургузуу менен биз мөңгүнү сактайбыз. Суулар толот. Бул деген эми айта берсе $200 миллион эле келет. Болгону $200 миллион. 35 миллион долларына жети питомник коебуз. Жыл сайын бизге эмне 35 миллион көчөт чыгып турат. Жыл сайын. 65 миллион доллар менен баягы биздин 700 миң гектар сугат эмес, кайрак жерлерибиз бар, ошол жерге 12 канал казабыз, алар дагы сугат болот. Ал жерге да баг отургузсак болот. Бул ушул жалпы Кыргызстан боюнча. Жалпы Кыргызстан боюнча 200 миллион доллар менен биз өнүгүү жолуна түшөбүз да. Буга деген 18 миллиард тагы палан миллиард кереги жок. 200 миллион доллар. Бул 200 миллион доллар деген бул кумтөрдүн бир айлык кирешеси. Ошону ажыратып берип койсо эле болду, иш кетти. Биз баардыгын планда, баардыгын уже карап эле отуруп. Ушуну бийликке сунуштап көргөнсүздөрбү? Биз канча жолу сунушташ керек? Айта берип уже тил тешилди го. Айланайын, Өзбекстандан уже кабар келип атат президенттен. Жакшы деп. Казакстандан уже Казакстандагы уже чиновниктер угуптур. Россиядан мени ошол аграрный партиянын жетекчиси чакырып атат. Абдулла бери келип кет мага бир жолу деп. Ушул туруп ушу өзүбүздүн Кыргызстандагы чоңдор укпай, о жактагы чоңдор угуп атат да. Эми ушунусу чындап келгенде
баягы бизде ошо калмактар, кытайлар каргап кеткенде өзүң билбе, билгенде тилин алба деп кеткенби? Тег эле биздикилерге айтсаң эле бардыгы эле умный да. Абдулла Ташиевич эгерде өрүк, алма, бар жокты эгип салсак, отургузуп салсак, анан кийин эртеге сатарга келгенде сатага болоюн. О, жарымынан көбүнө биз жаңгак отургузабыз. Капка салып сактай бересиң. 30%-на болсо биз мына каракат менен бая мен айткан морошка, брусникаларды отургузабыз, варенье кылып сактай бер. 10% бая Тажикстандан келип аткан канча миллион долларлык жүзүмдү өзүбүз жейбиз, өзүбүз отургузуп 10%-на. Калган 20%-на эле ошол өрүк, алма, шапталы ошол өзүбүздүн внутренний потреблениега эле керектелүүчү эмени коебуз болду. А калганы бардыгы уже сатыла турган товар болот да. Бардыгы. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу ушундай жакшы кеңештери менен Багбандар Орто Азия биримдигинин төрагасы жана Багбандар Орто Азия биримдиги фондунун төрагасы Абдулла Ташиевич болду. Саламатта калыңыздар. Абдулла агайыбыздын маалымат үчүн телефондорун, телеграм группаларын ушу биздин көрсөтүүнүн жүрүшүндө экранда коюп коебуз. Жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.